Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык илимий изилдөө университетинде эл аралык франкофония жумалыгына арналган карнавал фестиваль өттү. Ага аталган окуу жайдан сырткары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин студенттери менен француз тилин тереңдетип окуткан Бишкек шаарындагы номер 6, 24, 26, 68 жана 70 мектеп гимназиялардын окуучулары катышты. Алар француз тилинде көркөм окуп, макал лакаптарды айтып, ыр бийлерди аткарышты. Уюштуруучулардын айтымында окуу жайда франкофония жумалыгы көп жылдан бери өткөрүлөт. Айта кетсек, француз тили дүйнөдөгү көп колдонулган тилдердин арасында 5-орунда турат. On se croirait, faut on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Браво! Надеюсь, с акцентом чуть получилось. Merci énormément aux étudiants et aux professeurs qui se sont investis. Франкофониянын алкагында уюштурулган иш-чарага катышып жатканыма кубанычтамын. Майрам тартуулаган студент мектеп окуучуларына терең ыраазычылык билдирем. Франкофония майрамы быйыл 5-апрелде башталып, ишемби күнү жыйынтыкталат. Бул аралыкта 19 иш-чара белгиленип, азыр 9-майрам өтүп жатат. Францияда 67 миллион киши жашаса, дүйнөдө француз тилинде 320 миллион киши эркин сүйлөйт. Il y aura 19 événements. Бул иш-чаранын негизги максаты эмне? Көп тилдүүлүккө үйрөтүү менен бирге мектеп менен тыгыз байланышта болуу, мектеп жогорку окуу жай деген тутумду бекем тутуп иш алып баруу. Ошол эле учурда мектепти бүтүрүп аткан бүтүрүүчүлөргө кесипке багыттоо иштеринин алкагында дагы ушундай маданий иш-чараларды алып барабыз.